Бишкекте кимчи Кореянын даамы аталышындагы фестиваль өттү. Салтка айланган иш-чара Бишкекте жыл сайын уюштурулат. Фестивалга Кореянын Кыргызстандагы элчилиги, диаспора өкүлдөрү жана маданият кызматкерлери катышып, аталган өлкөнү ар тараптан көргөзүштү. 오늘 김치 행사는 이제 올해로 8년째 되는 행사고요. Кореянын кимчи тамагын таанытууга арналган иш-чара Бишкекте алгач 2016-жылы уюштурулуп, быйыл 8-жолу өткөрүлүүдө. Ал эми Кыргызстандын жарандарынын жана фестивалга катышкан дипломатия өкүлдөрүнүн кызыгуусу жана сүйүүсү бул тамакка жылдан жылга өсүүдө. Биз болсо Корея өлкөсүнүн баалуулуктарын даңазалоого жана жайылтууга ар дайым аракет кылабыз. Жалпы эле иш-чарага катышкандарга ыраазычылык билдиребиз. Кимчи бул чамгыр менен Корей капустасына туз жана жыпар жыттуу чөптөрдү кошуп, ачытуу аркылуу даярдалган салттуу Корей тамагы. Дүйнө элдери ушул тамак аркылуу Корей өлкөсүн жакшы таанышат. Фестивалга атайын Кореядан кимчи жасаган ашпозчулар келип, коноктордун бул даамды жасап көрүүсүнө мүмкүнчүлүк беришти. Бул кимчи дүйнө жүзү боюнча белгилүү салат деп койсок болот. Дүйнө жүзүндө көп башка мамлекеттердин элдин өкүлдөрү жакшы көрөт да. Мына кыргызстандыктар да жакшы көрөт. Эмне дегенде бул ден соолукка аябай пайдалуу экен да. Баягы кыргыздардын максымы, шоросу сыяктуу эле бул жерде баягы даярдаган процессинде адамдын ден соолугуна пайдалуу көп жакшы нерселерди алып келе турган нерсе экен да. Фестивалда Корея элинин улуттук кийимдерин кийип сүрөткө түшүүгө, чач жасалгалоого уюштуруучулар шарт түзүп берген. Буга кошумча жаштар үчүн Кореяда билим алуу боюнча маалыматтар берилип, тил үйрөтүүчү билим борборлору баяндама жасашты. Бүгүн кийгенде өзүмдү принцессадай, корейский драмалардын главный героиня болуп сездим. Чоң рахмат, что ушундай келип бизге ушундай мүмкүнчүлүк болуп, баарына көрсөтүп, өзүнүн культурасын, өзүнүн тамак аштарын, өзүнүн көйнөктөрүн кийгизип келип бергенине чоң рахмат. Наша кимчи и ихняя кимчи вообще разница большая. Бизде жасалган кимчи менен Корея ашпозчулары жасаган кимчинин айырмасы чоң экен. Тагыраак айтканда, туздалганы жана ачуулугу эки башка. Корей улутунун кийимдерин кийип көрдүк. Кооздугу, жарашыгы өзгөчө жакты. Бүгүнкү күн көңүлдүү жана жагымдуу өтүп жатат. Иш-чарага жалпы 2000ден ашык ар улуттун өкүлү катышты. Алар үчүн заманбап Корей кей-поп бии, таэквондо чеберлеринин машыгуулары көрсөтүлдү. Ошондой эле музыканттар өнөөлөрүн көрсөтүшүп, кыргыз ырчылары жагымдуу ыр-десте тартуулашты. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.